Ош мамлекеттик университети өлкөдөгү 7 орто жана башталгыч билим берүү мекемесин жетекчилик алып, ар тараптуу көмөк көрсөтөт. Ушул жана башка Ош мамлекеттик университетинде орун алган бир апталык жаңылыктарды таныштырып, эфирде мен Асылбек Тагайбек уулу, саламатсызбы? Борбордук улуттар университети менен Орто Азия изилдөө борборун ачуу пландалууда. Өлкөдөгү 7 билим берүү мекемесин ОШМУ жетекчиликке алды. Ош мамлекеттик университетинде Молдо Нияз Эрназар уулу даректүү көркөм тасмасынын бет ачары болду. Кытайдын жогорку окуу жайлары менен болгон байланыштары кеңейүүдө. Окуу жайда жогорку окуу жайлардын каржылык, экономикалык көз карансыздыгы талкууланды. Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобековдун Кытай Эл Республикасына болгон сапарынын алкагында Пекиндеги Борбордук улуттар университетинде болуп, окуу жайдын ректору Го Гуаншен мырза менен кезикти. Тараптар жолугушууда эки окуу жайдын базасында ачылган Кыргыз-Кытай гуманитардык борборунун ишмердүүлүгүн талкуулашышты. Ошондой эле PhD докторанттарды алмашуу, илимий изилдөө долбоорлорун ишке ашыруу, студенттер үчүн электрондук китепканаларды колдонуу, Орто Азия изилдөө борборун ачуу, окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгү жана искусство жаатында алмашууларды ишке ашыруу талкууланды. ОШМУ бул окуу жай менен 2019 жылдан бери кызматташып келет. Кызматташуунун алкагында эки окуу жайда Кыргыз-Кытай гуманитардык борбору ачылып, ОШМУнун бир магистранты Пекинде окуп жатса, Борбордук улуттар университетинин студенти ОШМУнун искусство факультетинде магистратурада билим алууда. ОШМУ өлкөдөгү 7 орто жана башталгыч билим берүү мекемесин жетекчилик алып, ар тараптуу көмөк көрсөтөт. Ал Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достук мектеп лицейи, билим лицейи, Зерек башталгыч билим берүү мекемеси, Ош облусундагы номер 87 Сыдык Алайчы атындагы инновациялык мектеп гимназиясы комплекси, Нокат гимназиясы, Ак Суу орто мектеби, Чүй облусундагы Байтик Канай уулу атындагы орто мектеби, 2024 жылдын январ айынан тартып ОШМУнун базасында бул орто жана башталгыч билим берүү мекемелеринин мугалимдери үчүн окуу курстары уюштурулат. Ошондой эле университеттин лицей гимназиялары менен таанышып, тажрыйба алмашат. Андан сырткары аталган билим берүү мекемелеринин ортосунда мугалимдердин мобилдүүлүгү да ишке ашырылат. Буга байланыштуу Ош мамлекеттик университетинин жетекчилигине бекитилген билим берүү мекемелеринин директорлору менен кеңешме өткөрүлүп, ага университеттин орто кесиптик билим берүү департаментинин директору Чыңгызбек Мамажаков уулу катышышты. Кеңешмеде аталган билим берүү мекемелери менен кызматташуу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу, тажрыйба алмашуу, окуучуларды ЖРТга даярдоо боюнча маселелер талкууланды. Ошондой эле мындан ары кызматташуунун жол картасын иштеп чыгып, аны аткаруунун модельдери сунушталды. Бул иш-чаралар билим берүү жана илим министрлигинин өзгөчө статуска ээ жогорку окуу жайлардын жетекчилигинде жалпы билим берүүчү мектептердин потенциалын жогорулатуу, жогорку окуу жайлар менен тыгыз өнөктөштүктө окутуунун натыйжалары жакшыртуу боюнча чыккан буйругунун алкагында ишке ашууда. Ош мамлекеттик университетинде Молдо Нияз Эрназар уулу даректүү көркөм тасмасынын бет ачары болду. Даректүү көркөм фильм алгачкы агартуучу кыргыз жазма адабиятынын көч баштоочусу Молдо Нияздын 200 жылдыгына карата тартылган. Фильмди тартууга даярдыгы 2023 жылдын январ айында башталып, басымдуу бөлүгү Кадамжай районундагы Кара Даван аймагында, Тамаша, Кызыл Булак айылдарында, Өзбекстандын Маргалаң шаарында, Ысык көл, Нарын, Жалал Абад облустарынын аймактарында тартылды. Кененирээк кийинки материалда. Агамыз кайтыш болсо дагы ишиңдин чулумдар бар. Эмне болсо дагы кыргыздын душмандарынан сакталгыла. Кыргыз жазма адабиятынын негиздөөчүсү, ойчул, философ, жазгы жакын Молдо Нияздын 200 жылдыгына карата Ош мамлекеттик университетинин кино академиясы тарабынан тартылган Молдо Нияз Эрназар уулу даректүү көркөм фильминин бет ачар аземи болду.
Тарыхый тасманын сценарийин Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Нышанбек Кочкоров жазган. Фильмдин режиссеру Медербек Ниязалиев, башкы продюсери Кудайберди Кожобеков. Киноакадемиянын биринчиден кадымдыр баркын көтөрүү, андан кийин ошол даярдаган биздин кадрлардын сапатын жогорулатуу, акырында олтуруп ошол киноакадемиянын жасаган иш аракеттерин биздин университетке кандайдыр мыкты кирешелерди алып келе турган деңгээлге жетели деген максат кылып атабыз. Ошонун башталышы болду деп айтам. Молдонияз Эрназар уулу даректүү көркөм фильмин тартууга даярдык 2023 жылдын январь айында башталган. Фильмдин басымдуу бөлүгү Кадамжай районундагы Карадабан аймагында, Тамаша, Кызыл Булак айылдарында, Ысык көл, Нарын, Жалал Абад облустарынын аймактарында тартылды. Тасманын узактыгы 55 мүнөт. Көркөмдүк жагын ошол театрдын артисттери ойноп берди. Молдонияздын ролун 10 жаштагысынан баштап 83 жашка чейинкисин өзүнүн муундарына бөлүптүрүп чагылдыра алдык. Негизи артисттер жерлерден тандалып алынды. Анан кинонун массовкасында дагы ошол айылдык жөнөкөй эле айылдык тургундар катышып берди. Ошентип анан кинону мындай ийгиликтүү жарата алдык. Даректүү тасмада башкы каарман Молдонияздын бала кездеги образын Амир Термечиков, 17 жаштагы образын Максат Дарибаев, 40 жаштагы образын Айбек Жунусов, ал эми 80 жаштагы образын Райымкул Мураталиев жараткан. Чыгарманы жаратууда Ош мамлекеттик университетинин киноакадемия ошол факультетине, анан ректоруна, Медерге өтө чоң ыраазычылык. Ушулардын өтүнүштөрү, ушулардын суроу менен атайын сценарий жазылган, атайын чыгармачылык топ түзүлгөн. Алар максатына жетти. Тасманы жаратууда салым кошкон чыгармачыл топко Ош мунун ардак грамоталары, ырасчылык каттары жана Молдонияз мурастары фондунун юбилейлик медалдары тапшырылды. Буга чейин ушул жылдын сентябрь айында Молдонияз Эрназар уулунун 200 жылдыгына карата 5 китептин бет ачары болгон. Арадан 2 кылым өтсө дагы көнөрбөйт Молдонияз мурастары ураанынын астында өткөн иш-чара Кадамжай шаарынын Борбордук стадионунда уюштурулган. Анда мен Карадабанга жол тартайын. Аман болуңуз. Жолуңуз болсун. Эл аралык QS рейтинги боюнча дүйнө жүзүндөгү эң мыкты 400 университеттин катарына кирген Кытайдын Сиамен университети менен Ош мамлекеттик университети кызматташуу келишимине кол койду. Келишимге ректор Кудайберди Кожобековдун Кытайга болгон иш сапарынын алкагында жетишилди. Анда ректор Кудайберди Кожобеков Сиамен университетинин ректору Чижан Сун жолугуп, студенттер ортосундагы академиялык мобилдүүлүк программасын, окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу, эки окуу жайдын илимпоздорунун биргеликте илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүсү, биргелешкен билим берүү программаларын ишке ашыруу долбоорунун талкуулашты. Сиамен университетинин ректору Чижан Сун Ошму менен кызматташууга кызыктар экендигин билдирди. Сиамен университети Кытайдын жогорку окуу жайларынын топ 10 тизмесине кирген эң мыкты университеттердин бири. Окуу жай искусство жана гуманитардык илимдер, инженерия жана технология, социалдык илимдер, табигый илимдер, коомдук илимдер боюнча дүйнө жүзүндө алдыңкы орунда. Окуу жайда Кыргызстандагы университеттердин финансылык автономиясын өнүктүрүү аталышындагы семинар өттү. Семинарга долбоордун консорциумуна кирген Германиянын Отто фон Георике, Италиянын Сесил, Флоренция университетинин, Кыргызстандагы 12 жогорку окуу жайынын жана түштүк регионундагы университеттердин ректорлору, тиешелүү өкүлдөрү катышты. Жыйындын алкагында ДЕФА долбоорунун жыл ичиндеги ишмердүүлүгү боюнча маалыматтар айтылды. Кененирээк төмөндөгү материалда. Долбоордун координатору Грант Холдер Ошоекил Евросоюздан келген каражатты Ош мамлекеттик университети Кыргызстандагы университеттердин финансылык автономиясын өнүктүрүү аттуу Erasmus Plus программасы боюнча ДЕФА долбоорунун консорциумунун жыйыны өттү. Долбоордун өнөктөш катышуучулары университеттердин финансылык автономиясын өнүктүрүү стратегиясын жана Кыргыз Республикасындагы университеттердин финансылык автономиясынын моделин киргизүү боюнча жол картасын талкуулашты. Долбоордун максаты азыркы учурда актуалдуу болгон университеттердин бюджетин ушул контракттык төлөмдөрдөн башка дагы кайсы булактардан көбөйтүүгө мүмкүн. Андан кийин университеттин карамагында болгон каражаттарды натыйжалуу колдонуунун жолдорун көрсөтүү, иштеп чыгуу жана ушул боюнча 3 европалык
окуу жайлардын өкүлдөрү келип отурат. Алгач иш-чара Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан университеттер аралык ректорлордун таанышуу сөзү менен башталды. Долбоордун консорциумуна Кыргызстандын 12 жогорку окуу жайы, Германиянын, Италиянын 2 эл аралык билим берүү мекемеси жана Италиялык коомдук уюму катышты. Семинар гибриддик форматта офлайн жана кадимки байланышта уюштурулду. Ушундай эле биздин мугалимдер, администрация, студенттер чогуу акылдашып университеттердин стратегиялык пландарын түзүп, университеттердин Жыйындын жүрүшүндө долбоор Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын каржылык экономикалык көз карандысыздыгынын келечегин изилдеп, модель иштелип чыгып, кийин юридикалык жактан бекитүү үчүн жогорку окуу жайлардын финансылык ыйгарым укуктары талкууланды. Жыйындын катышуучулары 1 жыл ичинде аткарылган иштер боюнча тизмесин беришип, андан аркы иш-аракеттердин планын түзүштү. Ошондой эле ОШМУнун окуу иштери боюнча проректору ДЕФА долбоорунун жыл ичиндеги ишмердүүлүгүнө сараэсеп жасады. Долбоордун алкагында азыркы учурда келе жаткан жылга ошол экил моделдин жасалып чыгып, ошол экил финансылык автономия модели жасалып чыккан соң анын жол картасы иштелип чыгып, анан жалпы ошо университеттерге сунушталып жүрөт. Бул 2024 жыл, келеки жылда ошо Ош мамлекеттик университети ушул долбоордун ичинде алкагында атайын бир жумушчу пакетте координация кылат. Семинардын максаты Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, анын эмгек рыногу жана коом үчүн актуалдуулугун, ошондой эле жогорку окуу жайлардын илимий изилдөө иштеринин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу болуп саналат. I hope that we have 2 fruitful days to make. Окуу жайдын башкы имаратында Ош мамлекеттик университетинин Бириккен Улуттар уюмунун модели аталышындагы конференция өттү. Жыйынга Ош мамлекеттик университетинин Ош шаарында жайгашкан жогорку окуу жайлардын студенттери жана мектеп окуучулары катышты. Катышуучулар Бириккен Улуттар уюмунун мүчө мамлекеттеринин жана эл аралык уюмдардын расмий өкүлдөрүнүн ролдорун алышып, бир катар күн темалары боюнча өз кызыкчылыгын коргошту. Алар дүйнөдө болуп жаткан жакырчылык, терроризм, климаттын өзгөрүшү, экологиялык көйгөйлөр, жаш балдарды коргоо, жакынкы чыгыштагы гуманитардык абал сыяктуу маселелерди чечүү үчүн сунуштарды беришти. Уважаемые делегаты, желаю вам вдохновляющих выступлений. Бекжан Имарбеков ОШМУнун студенти, ал эл аралык мамилелер факультетинде билим алат. Бекжан Бириккен Улуттар уюмунун модели аталышындагы жыйында Словакия мамлекетинин өкүлүнүн ролун аткарды. Каарманыбыз Палестина-Израиль согуш масштабы боюнча баяндама жасап, конфликттерди алдын алуу же болдурбоо, согуштан жабыркагандарга жардам көрсөтүү сыяктуу көйгөйлөрдү чечүү жолдорун айтты. Биздин доклад бул сектор газга жардам тийиши жана кандай решенияларды колдонсо болот. Ошондой эле биздин бул кылып аткан эмебиз биздин келечегибизге абдан пайдасы жетет. Себеби бул жерде отургандар дипломаттар, биз ошол ар бир мамлекет өзүнүн эмесин көрсөтөт, кандай привилегия көрсөтүп, эмнесин колдоно алса болот, эмне жардам беришти, ошонун полный информация беришет. Бириккен Улуттар уюмунун модели жаштардын глобалдык маанилүү маселелерди талкуулоосу үчүн аянтча. Аталган модель Бириккен Улуттар уюмунун ишин чагылдырган, мектеп окуучуларына жана студенттерге билим берүү жана окутуу максатында түзүлгөн. Ага ылайык окуу жайдын башкы имаратында ОШМУнун Бириккен Улуттар уюмунун модели аталышындагы конференция өттү. Жыйында катышуучулар ар кайсы мамлекеттин өкүлдөрүнүн ролун ойноп, дүйнөдө болуп жаткан жакырчылык, терроризм, климаттын өзгөрүлүшү, экологиялык көйгөйлөр, жаш балдарды коргоо сыяктуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн сунуштарды беришти. Бул иш-чара ОШМУда биринчи жолу болуп жатат жана маселелерди тандоо көйгөйлөрдүн актуалдуулугунан көз каранды. Иш-чара кыргыз орус тилдеринде өттү. Жыйынга ОШМУнун студенттери, Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан жогорку окуу жайлардын студенттери жана мектеп окуучулары катышты. Бул иш-чара жаштарга Бириккен Улуттар уюмунун моделинин жыйындарына катышуу жана аталган модель иш жүзүндө кандайча иштери тууралуу өз тажрыйбалары менен бөлүшүүгө багытталган. Бул иш-чарада студенттер биринчиден досторду табышат, экинчиден логиканы жана ой жүгүртүүнү өнүктүрүшөт жана сүйлөө чеберчилиги өнүгөт студенттердин. Ошол эле мезгилде студенттер дүйнөдөгү бардык болуп жаткан көйгөйлөргө мындай салкын көз карашта карашпайт. Алар ошол көйгөйлөр менен тааныш болуп, алардын чечүүнүн жолдорун издешет. Андан кийин ушул туруктуу өнүгүүнүн 17 максаты менен тааныш болушат.
Бул симуляциялык конференцияда өкүлдөр ар бир факультеттен анкетирлөө жолу менен комиссия тарабынан тандалып алынган. Google формада мотивациялык кат жазып, иш-чарага байланыштуу суроолорго жооп берүүсү талап кылынган. Ош мамлекеттик университетинин табияттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин алдындагы окуу өндүрүштүк ветеринардык клиникасы Ош облусундагы мектеп окуучуларына арналган ачык эшиктер күнүн активдүү өткөрүп келет. Ага утурлай окуу жайдын ветеринардык клиникасы ачык эшиктер күнүндө Нокаттын 27 мектебинен 74 окуучу келди. Аларга аталган факультеттин окутуучулары окуу өндүрүштүк ветеринардык клиникасы боюнча маалымат беришти. Алдыда кененирээк кесиптешим таныштырат. Ош мунун табияттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин алдындагы окуу өндүрүштүк ветеринардык клиникасы Ош облусундагы мектеп окуучуларына арналган ачык эшиктер күнүн активдүү өткөрүп келет. Ага утурлай окуу жайдын ветеринардык клиникасы ачык эшиктер күнүндө Нокаттын 27 мектебинен 74 окуучу келди. Аларга аталган факультеттин окутуучулары окуу өндүрүштүк ветеринардык клиникасы боюнча маалыматтарды беришти. Уюштурганын себеби ушул профориентация боюнча болушат да. Себеби дегенде биз өзүбүз бара турган болсок, мектептерге жетишпейт экенбиз. Ал эми бул ыкма менен отурсак, көбүрөөк биз мектептерди камтып, анан көбүрөөк ушу биздин адистиктерди жайылтканга мүмкүнчүлүк болот экен да негизи. Мектеп окуучулары үчүн уюштурулган иш-чарада окуу жайдын табияттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин кафедра башчылары ар бир даярдоо багыты боюнча кеңири маалымат берип, факультеттин жамааты тарабынан даярдалган көргөзмөлөр менен тааныштырышты. Иш-чара студенттер, окутуучулар тарабынан даярдалган ыр-бийлер менен коштолду. Жыйынтыгында мектеп окуучулары ветеринардык клиниканын китепканасына жана окуу корпустарына экскурсия жасашты. Бул балдардын кесиби деп ойлочубуз, бирок бул нерсе биздин жашообузга керектүү экен. Анан бүгүн бизге профессорлор түшүндүрүп кетишти. Айтат го, адамдарды врачтар дарыласа, дарыгерлер дарыласа, адам затыны ветеринарлар дарылайт деп. Анан ошондой эле бизге бул кесиптин чоң пайдасы бар экен. Агайыбыз айтып кеткендей, кыздар эптүү болот экенбиз дагы. Бул нерсеге мындай биздин колубуздан келет экен да, бир гана балдардын эмес. Мен негизи инфакка тапшырайын деген оюм бар болчу, бирок бул Ош мамлекеттик университетке келип, агрономдордун, профессорлордун сүйлөгөндөрүн көрүп, бул жердеги лабораторияларды көрүп, агроном болоюн деп чечтим. Себеби бул жерде Кыргызстан жергесине агрономдук өтө керек экен кесип, жана дыйканчылыкка өзүм дагы негизи жакынмын. Табияттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин алдындагы окуу өндүрүштүк ветеринардык клиникасы 5 октябрь Ош шаарынын күнүнө карата ачылган. Ветеринардык клиника 5 кабаттан турат. Анда окуу лабораториялар, окууканалары, лекциялык окуу залдары жайгашкан. 5 Матикеевдик окуучулар аттуу илимий семинар болуп өттү. Жыйындын жүрүшүндө Мареке ээси профессор Курманалы Матикеевдин ишмердүүлүгү, эмгектери тууралуу айтылып, кесиптештери, шакирттери куттуктоо сөздөрүн жолдошту. Илимий семинарда Ош шаарындагы жогорку окуу жайларынан Ош мамлекеттик университетинде окумуштуулар, окутуучулар, магистранттар, студенттер катышып, илимий баяндамаларды жасашты. Эң мыкты баяндама ээлерине дипломдор, грамоталар, кызыктыруучу белектер тапшырылды. Профессор Курманалы Матикеев 200-гө жакын илимий эмгектерден 2 монографиянын, 16 окуу, 5 илимий популярдуу китептердин автору. Университетте өзүнүн илимий мектебин түзүп, бир нече илимдин кандидаттарын чыгарган. Матикеевдик окуулар аттуу илимий семинар окуу жайда жыл сайын салтка айланып уюштурулуп келет. Анталия шаарында өткөн Туркиянын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган инженердик жана табигый илимдер боюнча эл аралык конгрессине Ош мунун кесиптик бирлигинин төрагасы, биология илимдеринин кандидаты, доцент Абсамат Сатаров жана Диний тарбия факультетинин илимий иштери боюнча декандын орун басары Жыргалбек Үсөн уулу катышты. Конгресс Туркия билим берүү кызматкерлеринин кесиптик бирлиги, билим берүү кесиптик бирликтеринин Евразиялык эл аралык уюму тарабынан уюштурулду. Иш-чарада Абсамат Сатаров Памиралай тоо системасынын кооптуу табигый кубулуштары жана Жыргалбек Үсөн уулу Ош облусунун тоо туризмин өнүктүрүүдөгү табигый объектилеринин таасират алышындагы илимий баяндама жасашты.
Абсамат Сатаровдун Памир Алай тоо системасынын кооптуу табигый кубулуштары баяндамасында Алай Чоң Алай районунда катталган жер түтүрөлөрдүн кесепеттери, кырсыктан коргонуу жана аларды жоюу жана жерде кыртыштарын калыбына келтирүү иш-чаралары боюнча маалыматтар камтылган. Ал эми Жыргалбек Үсөн уулу Ош облусунун тоо туризмин өнүктүрүүдө табигый объектилердин таасири, Кыргызстандын түштүк аймагында тоо туризмин өнүктүрүүгө түзүлгөн шарттар боюнча баяндама жасады. Иш-чара 4 ирет өткөрүлүп жатат. Анда ушул жылдын февраль айында Түркиянын Кахраман-Мараш провинциясында Газиантеп шаарында болгон ири жер түтүрөлөргө байланыштуу инженердик жана табигый илимдерге багытталып өткөрүлдү. Ош мамлекеттик университетинде билим алып, ар тараптуу өнүгүү алган ийгиликтүү студенттердин кечеги жана бүгүнкү ийгиликтерин айтып берген «Мен студентпин» автордук программасына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Так как у меня было 7 научных статей, 2 из них просто написаны, а 5 из них они опубликованы в казахских, в российских и в кыргызских сборниках. Многие могут подумать, что академическая мобильность это дорого, да? Например, в Казахстане я тратила те же деньги, что и в Аше, не в Бишкеке, а даже в Аше. И поэтому, если у вас есть возможность поехать куда-либо, обязательно поезжайте и развивайтесь. И еще один совет я, кажется, забыла. Совет самый последний – это чаще общайтесь со своими одногруппниками, ходите больше на какие-то мероприятия вместе, делайте вместе задания, потому что именно там, в университете, я выбирала классных друзей, и думаю, универ станет для вас не только местом обучения, но и местом для дружбы. Konnichiwa minasan, watashi nomai wa Agirumi desu. Kirigisu minna minashito oshii ni sundai imasu. Ima wa Oshu Kokurisu Daigaku de benkyou shimasu. Всем привет, меня зовут Айгерим, являюсь студенткой-магистранткой 2-го курса ОШКУ по специальности регионоведения. Также являюсь лауреаткой президентской стипендии 2021 года. И на данный момент сейчас работаю главным редактором бизнес-журнале «Визитка Кейджи». Он является единственным на юге Кыргызстана. Вообще, по идее, я сначала хотела поступить на факультет психологии, но из-за того, что там было очень много людей, я их стала, к сожалению, не нашла. И в этот момент сестра мне предложила поступить на специальность регионоведения по документациям, по программе. У них все было четко, и там я получила подробные информации, и таким образом решила туда поступить. За 4 года обучения я смогла поступить по академической мобильности в Евразийский национальный университет. Это расположено в Казахстане. Поучилась там 1 семестр. Смогла победить в международной интернет-олимпиаде избирательной системы мира. Там я получила 1-е место среди всех вузов Кыргызстана. И по этой же программе за счет победы я смогла поучаствовать в международной парламентской школе. Это Санкт-Петербург. Было в штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи. Они оплачивали все, проживание, питание и так далее. И также получила приз зрительских симпатий в конкурсе коротких видеороликов на японском языке, где нужно было рассказать про свои любимые места, и тема называлась «Очарование Кыргызстана». Смогла написать 5 научных статей сама и 2 из них в соавторстве. Основным требованием получения является то, что должна быть наличие академической мобильности. Как раз таки мобильность в Казахстане мне помогло получить эту стипендию. Даже если короткий 1 семестр, то это тоже будет бонусом к получению. Второе, это является оценки. У меня было не было ни одной тройки, было всего как максимум 2 четверки, и остальные были все 5. Это также студенческая активность. Помимо сертификатов, грамот, нужно быть активным вне учебы. Я старалась участвовать в разных проектах, разных тренингах и разного рода научных конференциях. И самое главное требование я бы отметила то, что наличие научной статьи
Это является очень важным требованием, потому что именно этот показатель является таким хорошим отметком для международного рейтинга университетов. Так как у меня было вот 7 научных статей, 2 из них просто написаны, а 5 из них они опубликованы в казахских, в российских и в кыргызских сборниках. Я знаю русский, английский, японский. Японский из-за того, что практики мало, он все же имеет свойство забываться. А английский я все еще подтягиваю, изучаю. В каких странах я была? Я была вот в Казахстане, и второе это получается в России, в Санкт-Петербурге, где я вот выбрала, в России получается. Помимо учебы я стараюсь читать статьи про бизнес, смотреть много мотивационных фильмов на разных языках, это вот японский и английский, также читать много книг полезных. Основной такой причиной стало то, что это был 2020 год, я была тогда на семестре в Казахстане, и там, когда ты видишь людей талантливых, разносторонних, единственным вариантом тебе остается только развиваться. Первая причина это был Казахстан, и вторая причина это то, что была пандемия. После того, как ты видишь, как и просто из-за болезней люди погибают, не достигнув своих целей, не прожив той жизни, которую они хотели, остается только хвататься за любые возможности. Первокурсникам я бы дала совет не сдаваться, не стесняться и быть активным, потому что когда преподаватели советуют вам участвовать в каких-то тренингах, даже хоть в научных конференциях, вам может быть показаться это скучным, но все равно действуйте, потому что вы никогда не знаете, какой результат это принесет в будущем. Это вот не стесняться, быть активным. И третье, почаще выходить за рубеж, потому что многие могут подумать, что академическая мобильность это дорого, да? Например, в Казахстане я тратила те же деньги, что и в Аше, не в Бишкеке, а даже в Аше. И поэтому, если у вас есть возможность поехать куда-либо, обязательно поезжайте и развивайтесь. И еще один совет я, кажется, забыла. Совет самый последний – это чаще общайтесь со своими одногруппниками, ходите больше на какие-то мероприятия вместе, делайте вместе задания, потому что именно там, в университете, я выбирала вот классных друзей, и думаю, вот универ станет для вас не только вот местом обучения, но и местом для дружбы. Сіздерге жеткіре тұрған малыматтар ушуну менен жыйынтыкталды. Толук малыматтарды Ошмунун бардык социалдык тармактагы баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Студияда мен Асылбек Тагайбек уулу болдум. Саламатта болуңуздар.